Тынч океанда, эволюция сууда да, кургакта да тездик менен жүрдү. Аралдардын жашоочулары аман калуу үчүн жаңы шарттарга көнүүгө аргасыз болду. Табигый тандалуу дүйнөгө ар кандай аномалияларды жаратты. Жер жүзүндөгү эң алыскы аралдарда жандыктардын такыр тукум курут болуп, жок болуп кетүүдөн сактап калууда аларга кол сунган океан. Муну океандын керемети десек болот. Океандын керемети аралдарды сактап калуу. Тынч океан жер бетинин 1/3 бөлүгүн ээлейт. Бул аны эң ири жана терең кылып турат. Бул гигант суусунун үстүндө 20 миңден ашык арал жайгашкан. Алардын көбү түштүк бөлүгүндө орун алган. Аралдын көбү лабораторияга окшош. Алар күтүлбөгөн жерден эволюцияга алып келиши мүмкүн. Же материкте жашай албагандар үчүн баш паанек бере да алат. Батыш бөлүгүндө Индонезия аралдары жайгашкан. Эң кичине аралдардын бири Комодо. Бул дүйнөдө эң чоң варан кескелдиригинин мекени. Анын айрымдарынын узуну 3 метрге чейин жетет. Анын калың денеси жыш кабырчактар менен капталган. Ал эми күчтүү манжаларында курч тырмактары бар. Оозунда акуланыкындай 60 курч тиши арасмал тизилген. Жолдо жолуккандардын баарын жеген варан кескелдириги аралдын эң негизги жырткычтарынын бири болуп саналат. Алар жылаандай соймоңдогон, тилинин жардамы менен олжосун бат эле табат. Анын жаактары жана уу бездери жылан тукумуна окшоп жакындатат. Варан кескелдириги өзүнүн да көлөмдүү жандыктарга кол салат. Бул олжосунун жакындашын күтүп жатат. Ал олжосун катуу тиштеп, күчтүү булчуңдары менен өзүн карай чулкуйт. Жабырланган буйволдун тарамыштарын үзө тиштеп, жабырлануучу көлчүк менен жашырганга аракеттенет. Бирок жырткычтарды токтотууга мүмкүн эмес. Олжосу кичирээк болсо, тез эле каза болот. Бирок буйволго өлүм жай келет. Анткени кирген уусу башын айландырып, көп кан жоготуусу жана ылай суу менен инфекция канга өтөт. Варандар олжосун тытмалап, бөлүктөргө бөлүп, өз дене салмагынан 80% тете этти жей алат.
Комод аралына жақын башка аралдарда да варандар сүзүп барат. Ал суга сүзүү боюнча чебер болгондуктан жарым километр аралыкка чейин сүзөт. Бул жырткычтар жаңы жерге отурукташуу үчүн өзгөчө айла амалды үйрөнүшкөн. Кадимки шартта алар жыныстык жол менен көбөйөт. Бирок ургачылары башка ыкмага кайрылууга туура келген. Эркектери жок кезде алар уруксуз эле жумуртка таштап, андан дени сак балдары чыгат. Бул ыкманы партеногенез деп аталып, сойлоочулардын арасында сейрек кездешет. Эгер ургачысы бул аралга сүзүп өтө алса, анда отурукташып калат. Муну менен комод варандарынын окуясы аяктап калбайт. Окумуштуулар буга чейин бул жырткычтарды аралдын гигантизми үлгүсү деп атаган. Алардын ата-бабалары кичинекей эле сойлоочулар болгон. Аралдан чоң конкуренттин жолуктурбагандыктан гигант кескелдирикке айланган. Бирок калдыктарынын анализин кылдап изилдегенде алардын кайдан келип чыккан тарыхы аныкталды. Ал Австралия. Родине около 20 видов варанов. Ал жакта варан тектүү кескелдириктердин 20га жакын түрү жашайт. Ошондой эле гигант же тиранти. Комод вараны ошол түрүнө кирет. Мындан тышкары 4 миллион жыл мурун ал Австралияда байырлашкан жана 9000 жыл мурун алар Индонезия аралына сүзүп келишкен. Аралдагы жашоо образы аларды эч кандай гигантка айлаткан эмес. Болгону бул өзгөчө жандыкты кутула албоочу тукум куруп болуп кетүүдөн сактап калган. Бирок бардык эле гиганттар мындай көлөмдүү эмес. Кичинекей гиганттын бул түрүн Тынч океан аман алып калган. Австралияга алыс эмес 570 километр аралыкта вулкандардын жардамы менен пайда болгон Лорд Хау аралы орун алган. Аны 1788 жылдары гана адам баласы тапканы менен эмнегедир жылан менен кемирүүчүлөр ал жакты тапкан эмес же жок кесе. Ошентип жырткычтардын жоктугунан улам бул жакка көчүп келген башка жаныбарлар өзгөчө өзгөрүүлөргө душар болгон. Кичинекей жандык аралдын гигантына айланган. Лорд Хау таякча курту узуну 15 сантиметрди түзүп, чоң чычкандын салмагына барабар. Ал планетадагы эң чоң курт кумурскалардын бирине кирет. Жергиликтүүлөр аны дарак амары деп атап коюшат. Бирок 1918 жылы кеме менен барган келемиштер бул таякча курт кумурскаларга кол салып, популяциясын өзгөрткөн. Бул түрдү жоголуп кетти деп ойлошкон. 2001 жылы 2 окумушту Боулс пирамида аралына конгон. Бул жардын бийиктиги 550 метрди түзүп, Лорд Хау аралынан 23 километр алыстыкта жайгашкан. Бул байыркы вулкандан калган калдыгы. Калганын суу жеп кеткен. Аскада сейрек кездешүүчү бадалдар өсөт.
окумуштуулар бадал бутактарынан таякча курт-кумурскалардын тобун байкаган. Таң калыштуусу, бул жандык кантип бул жака келип калганын эч ким билбейт. Мүмкүн Уолс пирамида уя салган канаттуулар алардын личинкаларын алып келгендир. Бүтүндөй түрү бутакка аман калган бактылуудур. Варан кескелдиреги сыяктуу эле дара камары да партеногенез ыкмасы менен көбөйүп аман калган. Чакан топтун аман калышы менен окумуштуулар жаныбарлардын миңдеген түрүн тапты. Бул уникалдуу курт-кумурскалар тукум курут болуудан качып котулду. Бирок алардын коопсуздугу үчүн окумуштуулар Лорд Хау аралындагы келемиштердин популяциясын такыр жок кылуу керек. Тынч океанда куш булуңдары, Кара деңиз жандыктары курчаган пальмалары адамды өзүнө тартып турат. Бул аралдар миллиарддаган майда көңдөй деңиз жаныбарынан турган коралл же маржан полиптеринен жасалган. Түштө алар айланасына аки таштан скелеттерди тургузат. Чогулуп, алар коралл рифтерин курат. Миллиондогон жылдан кийин ал аралчага айланды. Кийин пальмалар пайда болду. Ал планетадагы эң өзгөчө кокос уругунан өнүп чыкты. Анын калың кабыгы 100 күндөй суу өткөзбөгө мүмкүндүк берет. Кокос жээкке келип калганда, пальма өнүп чыгаруу үчүн түйүндүгү жумшак жемиш менен азыктана баштайт. Эгер аны уурдап кетпесе эле. Пальма уурдагыч же кокос чаяны муунак буттары менен 4 килограммды түзөт. Жергиликтүү аймактагы эң чоң жандык. Тынч океандагы аралдардын түштүгүндө байралаган дүйнөдөгү алп гермит крабтардын бири. Алардын чоңдору ушунчалык күчтүү кабыктарга жашына бербейт. Бул муунак буттуларды аралдын гиганттары деп атап коюшат. Чоңдору көгүш түстө болуп, 1 метрге чейин жетет. Ургачылардын курсагында личинкалуу жумурткалары жармашып турат. Убал келгенде аларды сууга салат, анан аларды башка жээкке агызып кетет. Эгер аралда кокос болсо, демек айланасында пальма уурулары да бар. Бул үнсүз чаяндар түндө да жашоосуланат жана жалгыз тамактанганды жакшы көрөт. Ал жашынган жеринен чыкты. Жетти укмуштуудай аңкап билүүсү калың жыш бадалдан өтүүгө жардам берет. Алдыңкы кычкачтары менен аң уулайт. Анын күчүн жолборстун жагынын күчү менен да салыштырса болот. Ал жемишин, рак сымалдууларды, баалуу кокосторун кычкачынын жардамы менен сындырат. Тынч океанда Галапагос өзгөчө орунду ээлейт. Жанар тоолордон улам келип чыккан аралдардын тобу. Экватордун батышында 1000 километр алыстыкта жайгашкан. Кээ бир жаш жанар тоолору да активдүү. Океандын түбүнөн көтөрүлүп чыккан алар белгисиз аскага айланган. Ачка деңиз жандыктары үчүн аралдын тегеретеси жемиштүү азыкка бай.
Айрым гана кургакта жүргөн жаныбарлар бул жерди издеп таап келди. Галапагостун жай кыймылдаган ташбакасы саякатчыга эч окшошпойт. Анын узундугу жарым метрге жеткен, салмагы 250 килограммды түзгөн. Бул дүйнөдө жана кургакта эң чоң сойлоп жүрүүчү деп эсептелинет. Таң калыштуусу, кичинекей канаттуу Чарльз Дарвин ташбаканын кең далысына отуруп алып кыдырганды жактырат. Качандыр бир убакта алып ташбакаларды материктин көп бөлүгүнө киргизилген. Алардын ата-бабалары Галапагос аралына Түштүк Америка аркылуу миллиондогон жылдар мурун келген. Сапары абдан жеңил жүргөн. Көлөмүнө жараша алар бир жылдай тамак ашсыз жана суусуз жашай алат. Алар сууда жакшы сүзөт. Узун мойнун керип, үстүнөн кармап жүрүүгө ыңгайлуу. Акыркы муздорунда ал материктен такыр жоксон болгон. Бирок алар жоголуп кетүү коркунучунан аралдарга барып кутулуп, анан өз алдынча бул түрү пайда болгон. Ташбаканын панцири же ташынын формасы аймакка жараша болот. Мисалы, кичинекей Пенсан аралында алардын ташынын формасы ээр сымал. Ал кактус Апунция азыгына оңой жетүүгө мүмкүндүк берет. Санта-Кроус аралында ташбакалар адырларды каптаган өсүмдүктөр менен азыктанат. Алардын таштарынын формасы купол сымалдай. Бул кайдыгер ташбакаларга суук күндөрү жылуулукту тартуулайт. Кээде ысып да кетет. Балчык сойлоочуларды салкындоого жана мите курттан арылууга жардамга келет. Бирок муну менен башкалар алектенсин. Дарвин мукурлар канаттуусу. Алар ташбаканын көңүлүн бурууга аракеттенип жатышат. Ташбака башын көтөрүп, мойнун керди. Ошентип канаттуулар кене өңдүү олжосуна жетүүгө өбөлгө түзүлөт. Бул ташбакалар үчүн көптөн күткөн жеңилденүү. Тынч океандын түштүк бөлүгүндө жанартоодон жаралган аралдар. Бул от шакекчесинде планетанын активдүү вулкандарынын 4/3 бөлүгү топтолгон. Жана көпчүлүк жер титирөөлөрдүн булагы болуп саналат. Ал жакта жашоо өзгөчө кооптуу. Бул ганеттердин колониясы каалаган бир убакта кырылып жок болуп калышы ыктымал. Бирок тобокелдик өз жемишин тартуулайт. Тынч океан геологиялык өзгөрүүлөргө дуушар болууда. Биздин көз алдыбызда эле жаңы аралдар жаралды. Жаңы Зеландиянын түндүгүн карай Уайт Тайланд же Ак Тайланд жаш аралы жайгашкан. Ал активдүү жанартоосу менен. Ага болгону 150 000 жыл толду. 70-жылдардагы вулкандардын атылышы мында кратерлерди же оюк жерлерди пайда кылган. Ичинде Кычкылдуу көлү кайнап жатат.
тирүү жандыктардын жери эмес. Бирок түп жагында экстремофилдер жашайт. Алар экстремалдык шартка жөндөмдүү микроорганизмдер. Кратерлердин сыртында 30 жылдан ашык убакыт мурун кыйраган токойдун ордуна жаңы өскөн дарактар пайда болду. Бул жакта канаттуулар гана байырлашат. Жардан алыс эмес жерде аралдын айланасында австралиялык канаттуу ганеттер өзлөрүнүн колониясын түзүшкөн. Суудалар жалгыз жүрөт. Бирок жылдан жылга жубайлар жеке чогуу балапандарын бакканы барышат. Уулуу газ же жанартоо атылып, каалаган учурда бул колонияны бүтүндөй тып-тыйпыл кылышы мүмкүн. Бул абдан кооптуу. Бирок бул жакта жырткыч жок жана тамак аш абдан мол. Ганеттер укмуштуудай чомкойт. Канатын денесине жыйрып, жебе сыяктуу сууга кулашат. Ылдамдыгы саатына 145 километрге барабар. Сууга кирер менен көзүнүн линзаларынын формасы өзгөрөт. Ал анткени 23 метр алыс тереңдикте балыктарды көрүүгө мүмкүндүк берет. Терең чуңкурдун жээгиндеги White Island суу түбүндө жайгашкан балыктар сүзөт. Ошол себептен ганеттер да дал ушул жерден аң улоого чыгат. Жеке эле алар эмес. Ошондой эле дельфиндер да үйүрлөрү менен аң улоого чыгат. Алар терең жактан акырын сүзүп келип, балыктарды суунун үстү көздөй айдашат. Балыктар түз эле ач ганеттердин колуна түшөт. Жаңы Зеландия. 500 километр алыстыкта Жаңы Зеландиянын түштүгүнөн континенттик шельфтин четинде андан да байыркы архипелаг жайгашкан. Ал Окленд. Түштүктүн жылмакай киттери тамак издеп, субантарктикалык терең сууларды кыдырып жүрүшөт. Бирок балдарын жарык дүйнөгө алып келерде ургачылары Окленд аралдарынын обочолонгон булуңдарына өргүүгө чыгып кетет. Алар балдарын океандын чоң жашоосуна алып чыккычакты тарбиялап өстүрөт. Жана башка тамак издеген деңиз сүт эмүүчүлөрү бул жерден баш калкалашат. Бул Жаңы Зеландиядагы деңиз арстандарынын сейрек кездешүүчү түрү. Эркектери бул жерде тукумду улантуу үчүн өзгөчө максатты көздөшөт. Чоңдору үстөмдүк үчүн күрөшүп жатса, өспүрүмдөрү алдыдагы салгылашууларга күчүн машыктырууда. Ургачылары жээкке чыкканда чоң эркектери чынжырдан бошонуп кеткендей жулкунуп келет. Салмагы 450 килограммга жеткен каардуу ээн баш эркектеринен ургачылары качып кутула албайт. Эркеги гаремди тандаган соң, ургачысы өлүп калса да салгылаш улана берет.
Бирок жүк ташуудан мурда ургачылар 1 жыл мурун боюна бүткөн балдарын жарык дүйнөгө алып келиши керек. Жылы бою алар балдарын азыктандырат. Анан сүтүнүн запасын толуктоо үчүн аңчылыкка чыгат. Төлдөгөн соң, 1 жыма өткөндөн кийин ургачылары жүк ташууга даяр. Ал эми эркектер гаремин атаандаштарынан коргоп турууга аргасыз. Жүк ташуу мезгилинде чоң деңиз арстандарынын анык күчү сыналып, ачка чыгат. Колдон келсе көп тукум таштоосу керек. Качан чоңдору бошобой калган учурда, бул түрдүн генетикалык ар түрдүүлүгүнө жаш эркеги өз салымын кошот. Деңиз арстандары байырлаган арал бул Зеландия деп аталган материктен гана калдыгы. Ал жакта сүт эмүүчүлөр пайда болгонго чейин суу каптаган. Индиянын аянтындай жерди G94%-ын суу каптаган. Ал Окленд аралдарынын түштүгүндөгү чекиттен эң жаңы Каледонияга чейин созулат. Жаңы Каледонияда эң ири лагуна бар. Бул 15 000 чарчы километрден ашык деңиз аянтында ар түрдүү жандыктар жашайт. Бул аймак коралдар же маржандар менен корчалган. Ошого карабастан, ал коралдардын аралы эмес. Жаңы Каледониянын кургак жеринде байыркы түрлөрү жашат. 3000 жергиликтүү өсүмдүктөрдөн 80% башка жерде эч кездешпейт. Көрүнүктүү аракуария кебезге айланганда бул аны күн нурларына көбүрөөк ачык кылат. Алар бардык түштүк континенттерден бир бүтүн болгон Юра доорунда пайда болгон. Бул ийне жалбырактуу дарактар тропикалык аймакта сакталып калган. Бирок жаңы Каледония флорасы үчүн оңойго турбайт. Анткени топурагы никель, кобальт жана хром сыяктуу зыян кыйратуучу металлдардын запастарына бай. Жана алар жашоо үчүн зарыл болгон фосфорго жакыр келет. Бул шарттарга ыңгайлашуу үчүн миллиондогон жылдар бою эндемикалык өсүмдүктөр өзгөчө бир ыкмага барган. Ошентип жаныбарлардын этинен алар азык ала баштаган. Эволюция кумар өсүмдүгүн курт кумурскаларды кармай турган эң өзгөчө жалбыракка айлантты. Жалбырактын учунда кичинекей, муртунан укмуштуу формадагы кабык пайда болот. Ал акырындык менен аба менен толуп, анан ачылат. Ошентип эффективдүү капканга айланат. Олжону кабыктын ичиндеги аңкыган жыты өзүнө тартып турат. Ал кабыктын четине тайгаланып, туура ичин көздөй кулайт, анан чөгөт. Ошентип түшкү тамакка айланат. Бездер тамактан фосфор жана азот сыяктуу пайдалуу заттарды бөлүп алууга жөндөмдүү ферменттерди бөлүп чыгарат. Кумарадан айырмаланып, бул өсүмдүк олжосун капканга түшүшүн күтпөйт.
Бул россиянка. Анын жалбырактары майда түкчөлөр менен капталган. Учтарында тунук баштыкчалар бар. Көптөгөн курт-кумурскалар туруштук бере албайт. Олжо азыктангана келип, өзү жабышып калат. Канчалык көп каршылык көрсөткөн сайын, ошончолук кармашы күчөйт. Россиянка бул жемди колдон чыгарбайт. Булжыр курт-кумурскага дем алуу жылчыгын бүтөп салат. 15 мүнөттүк салгылаштан соң өлүп тынат. Мурутчаларынын үстүндөгү бези суюк ферменттерди бөлүп чыгарат. Ал жабырлануучунун ичинен ыдырап кетүүсүнө алып келет. Өсүмдүккө зарыл болгон затты берген курт-кумурска бош кабыкчага айланат. Жер шарындагы материктин көпчүлүк бөлүгүн Жаңы Зеландиянын аралдары түзөт. Бул жакта деңиз арстандары балдарын багышат. Деңиз мышыгы жардуу жерлерди жакшы көрөт. 5 айлык баласы сүт менен азыктанат. Бирок укмуштуу окуяларды издеп, өз аймагын изилдеп баштайт. Энеси сүтүн толуктоо үчүн тез-тез аңчылык кылууга туура келет. Апасынын көзөмөлү жок, балдары жаңы жерлерди изилдеп жана буга чейин көрбөгөн окуяларга кабылышат. Жаңы Зеландиянын түштүк жагындагы аралында 5 айлык деңиз мышыгы сапарга чыкты. Ал үчүн бир жолу таза сууну көрүү мүмкүнчүлүгү болду. Анын туугандары үйлөрүнө кайтууда. Бирок бул бала суудан келген жыт менен кетти. Канчалык арылаган сайын ошончолук кыйынчылык, сыноолор күчөйт. Бирок күтүлбөгөн натыйжа жаныбарды таң калтырды. Калың бактарда жашырын көлмө жайгашкан. Анда 10 чактуу суу андары чардоодо. Бул балдардын көбү ал жерде бир нече күнгө калып калат. Ал эми ачка болгондо апасына кайтып келишет. Бул обочо жерде сууга сүзүп, жеңди болуп, достоша да алышат. Мунун баары чоңдордун көзөмөлү жок. Жээкте обочолонгон жерде, аралдарда кайталангыс жаратылыш толугу менен пайда болот. Жаңы Зеландиянын жыш тропикалык токою тоолор жана мөңгүлөр менен уланат. Материктен 85 миллион жыл мурун бөлүнгөн. Ал жер уникалдуу түрлөрдөн пайда болгон жерине айланды.
Аралдын эң байыркы жандыгы бул Туатара. Кескелдирке укмуштуудай түспөлдөш болгону менен сойлоочу крокодилге окшош өзгөчөлүктөргө да ээ. 250 миллион жыл мурун анын алгачкы ата-бабалары динозаврлар менен Жер планетасындагы территорияны бөлүшкөн. Өзүнүн тукумунун акыркы өкүлү катары ал алыскы аралда аман калуу аракетин көрөт. Ал кайдыгер жана укмуштуудай жай. Акылга сыйбаган жагдайлардан улам кичинекей Туатара кургакты үстөмдүк кылган жырткычы болуп саналат. Жаңы Зеландиянын кын канаттуулары салыштырмалуу бул жакта жакында келген. Алардын ата-бабалары 20 миллион жыл мурун бул жака учуп келген. Кичинекей чычкандар дагы башка тукум курут болгон түрлөр сыяктуу. Алар да бул аралдарга жеткен биринчи сүт өмүүчүлөр эле. Жырткычтар душманы жок болгондуктан бул жаныбар чычкандай жашоо образды өрчүтүшкөн. Жана жерге түшүп бат-бат аңчылык кыла баштаган. Жарганаттар жана туатарлар гана атаандаш болгон. Ошондуктан жаңы Зеландиялык канаттуулар өзгөчө өзгөрүүгө дуушар болушкан. Нестор кака тотугуштардын эң ири түрүнө кирет жана токойдо жашайт. Түштө тамактануу маалында ал катуу үн чыгарат. Кадимки тотугуш. Бирок 15 миллион жыл мурун тектоникалык плиталардын кагылышуусунан улам түштүк Альпы пайда болгон. Ушул мезгил ичинде тотугуштун бир түрү туунун жашоо образына калыптанган. Кия. Жер жүзүндөгү жалгыз тоо тотугушу. Изилдөөлөргө ылайык Кия жаныбарлар дүйнөсүнүн эң акылдуу өкүлдөрүнө кирет. Тоо тотугуштарынын жүрүм-туруму жана тамактануусу токойдогу ата-бабаларынан бир топ айырмаланат. Тоолуу аймактарда тамак булагы аз болгондуктан ал аны табуу үчүн акылын колдонот. Алардын азыгына өсүмдүктүн 200 түрү жана жаныбарлар кирет. Тоолуу катал шарттарда энергия көбүрөөк мааниге ээ. Алар анын булагы болуп саналат. Эки жуптар бири-бири менен эркелешип жатат. Эркеги ургачсынын тумшугунан тиштеп, нике байланышын түзөт. Жашы жетпегендер кызыгуу менен таң калып кароодо. Алардын жашырактарынын көздөрүндө жана тумшуктарында шакектей сары так бар. Ал жаш өткөн сайын жок болуп кетет. Тынч океан аралдарында Кия эле адаттан тыш мындай өзгөрүүгө дуушар болгон эмес.